Саламатсыздарбы, достор, биздин катталуучулар, бизге катталып, комментарийлерди калтырып, кайдыгер болбогонуңуздарга биз ыраазыбыз, чоң ыраазычылыкты билдирип кетмекчибиз жана деги эле биздин контентти жактырып, биз менен болгонуңуздар бизге кубаныч берет, бизге дем берет. Ошондуктан өзүңүздөр дагы бөлүшүп, башка тууган жакындарыңар менен дагы бөлүшүп, аларды дагы каттоого, өзүңөр дагы катталып, аларды дагы каттоого үндөсөңүздөр, бул биздин ишибиздин мындан ары дагы өнүккөнүнө чоң жардам бермекчи. Анда эмесе, буга чейин мен тарыхчаларымда дагы айтып кеткендей эле, буга чейин дагы биз өзүбүздүн аккаунттардан айткандай эле, АКШ, Украина, Орусиянын тегерегиндеги маселе жөнүндө сүйлөшүп кетмекчибиз. Бирок бизге Кыргызстанга дүйнөдө ушул согуштун тегерегиндеги акыркы окуялардын натыйжасы кандай болот? Кыргызстанга кандай таасир этет? Эмне болот ошол жөнүндө ой бөлүшүп кетмекчибиз. Анда кеттик. Жакын арада эле мына 2-3 күн болду. 3 күн боло элек Зеленский, Украинанын президенти, АКШга барып, Трамптын жанагы сүйрүү кеңсесинде, сүйрүү иш бөлмөсүндө, же болбосо овальный кабинет деп коет, ошол жерде өзүнүн вице-президенти менен кошо отуруп алып, анан Зеленский менен чогуу айтышып кеткен окуясын көрдүк. Дүйнө албетте бүт баары шок болду, себептегенде мындайды тарыхта карап көрсө, тарыхта таптакыр болгон эмес экен, себептегенде президенттин АКШдагы эми дүйнө державасы да ошол президенттин жанагы овальный кабинет деген жеринде, ал белгилүү бул иш бөлмө президенттин илгертен бери келаткан иш бөлмөсүндө мындай чоң скандал дагы, мындай чоң ызы чуу болот деп эч ким күткөн эмес экен, буга чейин да болгон эмес экен. Ошондуктан бул аябай чоң талкууга жатып калды. Эми анда биринчиден буга чейин болгон окуялар жөнүндө кыскача. Аны баарыбыз билебиз. Орусия менен Украина согушу болуп жатат. Орустардын жалпы малынуу каражаттарында жана Путиндин позициясында бул согуш эмес, атайын операция болуп жатат. Бул атайын операция биринчи денацификация, нацисттерди жоготуу, себептен Украинанын бийлигине бүт баары нацисттер, ашыккан улчулдар деп айтсак болот, ашыккан улчулдар келип алды. Ошондуктан биз аларды жоготууга багытталган иш аракетибизди баштап атабыз деп айтып келди. Андан кийин ошол риторика өзгөрүлдү, риториканы башкача кылып баштады. Биз болсо НАТО альянсы менен урушуп атабыз, Европа, Америка менен урушуп атабыз, себептегенде Украина болсо жана биз айткандай эле 3 күндө биз басып алмакпыз, бирок Украина менен биз урушкан жокпуз, ошол НАТО альянсы менен, ал жерде Америка менен кошо, биз батыш менен кошо урушуп атабыз деп улам улам байма бай айтып келген. Согуш болгонуна мына 3 жылдан ашып калды. Миллионго жакын адам каза болду, эки тараптан тең алып келгенде ошо 2 миллионго жакын адам каза болду деп бүгүнкү күндө болжолдоп айтып келип жатышат. Аны болсо биз Орусияга, Украинага болгон коңшу өлкөлөр, биз болсо мурда бир чоң өлкө болчубуз, Советтер Союзу деп, ошонун ичинде болчубуз. Буга биз дагы мындай кооптонуу менен карап келдик. Ар ким ар кандай болду, кооптонуу менен карап келдик. Биздин коомубуз Кыргыз өлкөсү экиге бөлүндү. Бирөөлөр Украина тарапты колдоп, бирөөлөр болсо орустар тарапты колдоп келди. Бирок менин жеке оюм боюнча орус тарапты колдоп келгендер мындай басымдуу көбүрөөк болду. Эмне болду? Эмне себеп дегенде, аны дагы биз жакшы билебиз. Себептегенде биздин калкыбыз орус тилдүү калк. Биз орустун пропагандасына сугарылып бүткөнбүз, дагы эле сугарылып жатабыз. Бизде ОРТ, РТР телеканалдары биздин негизги жыштыктардан кетет, жана КТРдин телеканалдары кандай кетсе, бул Орусиянын негизги телеканалдары да ошол жактан кетет. Ал эми алардын көрсөтүүлөрү сапаттуу болгондуктан аларды кыргызстандыктар көбүрөөк көрөт. Кыргызстандыктар орус тилди жакшы түшүнүшөт. Кыргызстандыктардын миллионго жакын мигранттары, туугандары, жакындары
үйдүн башчылары, акча берип багып аткандардын баардыгы Орусияда, ал жерде тамактанышат, ошол жерден акча табышат, ошол жерден каражат табышат. Ошондуктан бизге Орусиянын позициясын көздөгөндөр, Орусияга борт аткандар, Путинди жакшы көргөндөр албетте басымдуу көпчүлүк болуп келет. Биз аны карап келдик. Колубузда дагы ар кандай ызы чуу талаш тартыштар дагы болду. Жанагы бизде эң негизгиси, ребята, у меня на груди это пик Манаслу. Это 8163 метра. Эта футболка была изготовлена для первой исторической экспедиции в Гималая кыргызских альпинистов. Я имел честь быть в составе них. И те дни в 2022 году, они останутся в моей памяти на всю жизнь, как огромное, яркое и, безусловно, для меня великое событие, которым я очень дорожу. И когда я каждый раз вижу горы, или каждый раз одеваю футболку, или каждый раз при подобной ситуации, я вспоминаю с большим счастьем, воодушевлением, что в моей жизни было такое огромное событие, которое каждый раз меня подогревает и дает мне энергию. И я вам предлагаю ощутить то же самое, такие же ощущения получить. Друзья, компания Dream Journey и я, мы объявляем очередной тур, на этот раз в Гималайи, до базового лагеря Эвереста. 5400 метров в высоту. По дороге в Эверест мы будем ходить, это 13 дней приключения. Каждый день мы будем ходить по 5-6 часов. Мы посетим обязательно великий город Намче. Это столица всех альпинистов мира. Мы обязательно пойдем до базового лагеря Эвереста, дотронемся до подножия горы Эвереста. Вы собственными глазами увидите самую высокую точку нашей планеты. Ребята, по дороге вы обязательно подниметесь на пик Калапатар. Это более 5550 метров. Вы обязательно увидите контрастный и колоритный город Катманду. Погуляете в Катманду, и вы окунетесь вообще в другой, совершенно другой мир. Мир добрых людей, красочных людей. Вы увидите очень много разной культуры другой, совершенно другие традиции. Оставьте у себя такое яркое впечатление. И вы после Гималаев вы ощутите, что вы не зря это все прожили. 14 дней, 13-14 дней приключений. Это приключение начнется 10 мая по 23-24 мая. 13-14 дней. Это не такие большие деньги, но я вам гарантирую, ощущения останутся на всю жизнь. По ссылкам переходите, записывайтесь, пишите и регистрируйтесь. Регистрация уже началась, естественно, места ограничены. Идемте, увидим самую высокую точку Земли собственными глазами и дотронемся до подножия. Бийлик көбүнчө орустарга мынтип тартып, бирок нейтралдуулукту сактаганга аракет кылып отурушту. Мында биз нейтралдуубуз деп айтканга аракет кылышты, бирок нейтралдуубуз деген менен баары бир бийлик көбүрөөк орустарга ыктап, орустардын позициясын карманып келип жатты. Себеп дегенде биз баягы эгемендүү мамлекетпиз деп де юре айткан менен, баягы юридикалык жактан, бирок де факто албетте биз Орусияга көп нерседен көз карандыбыз. Мына ушинтип келдик. Эң мындай ушеки атайын операциянын баягы Кыргызстанга аралашып кетишине кичине каршы анча туруштук болгон эле бир эле учур болду. Жанагы Z анан V деген символикаларды, бул орустун жана атайын чабуулунун бир негизги символикаларын, символдордун бири болуп келет. Ошол экилерди кыргызстандыктар, баягы Кыргызстанда жашаган орустар, же болбосо ашынган ошо орусчулдар, кыргыздын арасындагы орусчулдар ошо өзүнүн машинелерине, унааларына Z тамгасын же V тамгасын кыла баштаганда, ошо экени бул биздин Ташеевдин буйругунун негизинде ошо экилерди жок тыюу салып, ошолорду сыйрытып тыюу салып атышты. Бизде ошол эле болду, негизи жалпысынан эле ошол болду.
Анан эми коомубузда дагы эле талаш тартыштар, талкуулар болуп келет, уланып келүүдө. Анан акыркы учурлары мынакей согуш ары бери болуп, өзүңүздөр билесиздер, согуштун чек аранын ошол болуп атканы, баягы башында орустар басып кире калып, анан кайра кетенчиктеп, кайра кетүүгө мажбур болушту. Анан бирок азыр эми бир кандайдыр бир ушул сызыкча бар. Украина тарабы Курск жака кирип кетишкен, ошол жакта согуш болуп атат. Орустар болсо Донецк, Луганскты басып, аларды болсо басмак түгүүсү, бул көз карандысыз мамлекет деп жарыялап, алар болсо биз өз ыктыярыбыз менен Орусияга киребиз деп, Орусиянын конституциясына киргизип койгон да. Ушундай абал менен келди. Анан жанагы сызыкча ошо тирешип, түртүшүп келип, акыркы учурларда баягы эми согуш мындай позициялык согуш деп келген. Жылса кичине, ары жылат, кайра бери кетет, ушинтип эле келе берген. Албетте Украинанын муну ачык эле баары айтып келишет. Зеленский дагы буга чейин айтып келген, өзүңүздөр билесиздер, биздин туруштук берип аткан, биздин союзниктер, биз тараптуу болгон ошоки Европа өлкөлөрү жана АКШ мамлекети деп келишкен. Жалпысынан ошолер акча каражаттарын жана курал жарактарын дагы берип келишкен. Акча каражатты Украинанын бюджетин колдогонго жана курал жарактарды бергенге. НАТО өлкөлөрү курал жарактарын берип атышты, Америка дагы курал жарактарын буга чейин берип келген. Анан эле баардыгы бир заматта өзгөрдү. Кайсыл учурда өзгөрдү? Трамп келди да, Американын жетекчиси болгондо, президент болгондо, буга чейин Трамп болсо айтып келген: "Мен президент болгондо Украина Орусия согушун 24 саатта токтотом" деп келген болчу. Эми президент болуп, расмий түрдө толук кандуу, бизде жакшы сөз бар эмеспи, толук кандуу президент болгонуна мынакей көп эле убакыт болду. Бирок ошо Трамп ошол айткан сөзүнө, 24 саатта бүтүрөм деген сөзүнө тура албай келет. Себептен де түшүнүктүү, муну токтотуш өтө кыйын. Европа өлкөлөрү дагы буга каршы, жана Трамптын токтотуу максаты ал жарыялап ачыктан ачык эле айтып койду. Трамп болсо айтты, мынакей азыркы кандай сызыкта турса, ошондой сызыктар менен биз согушту токтотолук деген мааниде айтып келди. Бирок баягы так талкуу жок. Бирок жалпысынан Трамптын позициясы болсо, баягы жарыялап койгону: биз Украинаны ашыкча колдоп келгенбиз, көп акча берилип кеткен, ал акчалардын баары кайда кеткени белгисиз деп. Анан ага болсо Зеленский жооп кайтарып, булар кайым айтышып атып, Трамп: "Мына мен Путин менен да сүйлөшүп атам, Зеленский менен да сүйлөшүп атам" деп, мынакей эми мен Путин менен жолугам, Зеленский менен жолугам деп атканда, Зеленский болсо жалпыга маалымдоо каражаттары кайта баштады. Бизге өтө маанилүү болгону, мен менен жолугуш керек, биринчи жолугуш керек деп. Анан баягы эми Трамп телефон аркылуу да сүйлөшүп атты. Анан өзүнүн болсо ошоки сүйлөшө турган адамдарын Орусияга дагы, тиги Украинадагы жөнөтүп атты. Анан аяк түбү, өзүңүздөр жакшы билесиздер, Трамп айтты: "Абдан көп акча берилип кеткен, ошол акчанын баары бул бекер эмес. Мунун баары Украинага берилген карыз, бирок ошол карызды Украина эмне менен толуктайт? Жанагы өзүнүн байлыктары менен, жер байлыктары менен толукташ керек. Ошол келишимди биз түзөбүз, биз Украинага жардам беребиз, мындан ары дагы жардам берүүнү мындай каршы эмеспиз, бирок ошол эле учурда Украина бизге болгон өзүнүн кең байлыктарын иштетүүгө уруксат бериш керек" деп айтты. Ал учурда Кремль дагы жөн турбай, Путиндин жазмакерлери, сүйлөгөн адамдары, Путин дагы өзү айтты: "Биз Америка менен кызматташууга даярбыз" деп. Трамп менен жакшы мамиледе экени буга чейин эле белгилүү болчу. Трампты колдоп жакшы сөздөрүн Путин айтып келгени ал деле белгилүү болчу. Бирок мынчалык деңгээлде Трамп экөө бири бирин колдошот деп албетте дүйнө күткөн эмес. Бирок азыркы күндө ошондой. Анан Путин дагы айтты: "Биздин дагы кең байлыктарды Америка менен чогуу биргелешип иштесек болот" деп, ал дагы өзүнчө сигнал берди. Ошентип анан Зеленский келди. Анан жанагынтип овальный кабинетте кырылыш болуп, Зеленский туруп алып, эшикти тарс жаап алып кетип калды.
Эми туугандар кандай болот? Албетте мага катталуучулардын баардыгы айтат, эмне болуп кетти, кандай болуп кетти, эмне бул тиги Трамп жанагы көп жерде айтып атпайбы, бул Трамп деген завербованный, бул деген жана сексот, чекист, ошол эле тиги Орусияга иштейт, кызмат кылат деп. Мага боюнча далилдер жок, жөн эле сүйлөшүлүп жатат, эч кандай далил жок. Бүт баары эле божомол албетте. Мен ойлойм биринчи кезекте Трамптын ушинтип шашкалактап жатып атканы бул мурда эле өзүнүн бирден бир компаниясы минтип келген, президент боло элек эле Байден бул маселени чече албайт. Мен президент болуп келсем 24 саатта чечем деп. Эми 24 саат эмес, 24 күндөн дагы ашып кетти. Бул кебетеси менен барып 24 айдан дагы ашып кетиши ыктымал да, ошондуктан Трамптын биринчиден аброю кетип атат, ошондуктан бул бат чечкенге аракет кылам деди. Бул биринчиден. Экинчиден, Трамп башка нерсени дагы түшүндү, көрүнүктүү болуп калды. Баягы Европа, Америка биригип алып канча миллиард акчаны Украинага бергени менен дагы баягы көпчүлүк Европадагы, Америкадагы чынында эле Орусия бат эле жеңилет же болбосо алсырайт, же болбосо ушунун нугунда Орусиянын ичинде ички жана төңкөрүш болуп Путин кетет деген максатында эле булар жашашкан эмес да. Бирок 3 жыл болду. Биринчи фактор эмнеге согушту токтотууга чечимге келгени, Трамп жана Американын бийлиги түшүндү да, жакын арада Орусияны ута албайт экенин, жеңе албайт экенин. Себеп дегенде Орусия эмне болду? Чынында эле Орусия башында абдан кыйналды. Санкциялардын баарын киргизди, экономикалык жактан экономикасы ылдый түштү. Рублдун куну ошондуктан да кошо түшө баштады да, бул дагы түшө баштады. Путин эмне кылды? Ошол аракет кылып, ички экономикасын кичине ошол ыкташтырганга аракет кылайын деди, бирок болбой эле экономикасы да түшүп келе берди. Армиясы дагы кетенчиктеп келе берди. Анан Путин эмне кылды? Путин эки чоң нерсе кылды. Бул Кытай менен мамилесин түзүп, Кытайдын алдына барды. Кытайга 2-3 жолу барып, Си Цзиньпиндин алдына барып суранып, жардам бер деп Кытай менен алакасын бекемдеди, экономикасын баарын абдан тыкыз кылып бекемдеди да, ошондуктан Кытайга машиненин баары кетип жатканы дагы бул себептен. Кытай жанагы жалпы Европа менен Американын санкциясын мен тааныбайм, кошула албайм деп койду дагы, Путин менен түзмө-түз иштей берди. Экономикасын күчөттү. Бул Орусияга жардам берди. Андан тышкары Орусиянын жанагы мобилизация улам кыла бергенде анда ички баягы карамарчылык көтөрүлүп Путинге каршы болуп кетмек да. Ошондуктан Путин аны деле түшүндү, канча күч менен, канча жана пропаганда менен элинин мээсин сугарып, жууп тазалабасын, баары бир эгерде мобилизация дегенде өлкөнүн ар бир жаранына чейин тиет да. Ошондуктан баягы мындай биринчи мобилизация кылып, аны токтотуп, бирок баягы акырын этияттык менен мобилизацияларды кылып, себеп дегенде элдин баягы каршылыгы, нааразычылыгы көбөйүп кетет дегени түшүнүп, бул эмне кылды? Бул Түндүк Кореяга барып, алардан курал алды жана элдерди алды. 300 миңге чейин ал жерден аскер келди, анан жана куралдардын баары келе баштады. Ошентип Путин алар менен түзө баштады. Андан тышкары Путин жана Иран менен келишим түзүп, ал жактан дрондорду биринчи сатып алып келип атты, экинчиден дрондорду Орусиядан чыгартып баштады да. Ошентип Путин эми аны канчалык бул мисалы камкор Путин болгону менен, бирок ошол стратегияны жакшы коюп, Америка менен кас болгон өлкөлөр менен барып, кызматташууну алып, жакшы иштеп баштады. Бул кебете менен дагы бир кенен 5 жыл ушундай согуш алып бара алат экенин көрсөтүп койду. Бирок ошол көрүнүп калды. Анан баягы Америкада дагы, Европа өлкөлөрүндө дагы ички каршылык көбөйө баштады. Европада эмне каршылык көбөйө баштады? Себеп дегенде ал жерде мурда эгерде газды, электр энергияны баары бир көп учурда ошо Европанын айрым өлкөлөрүнүн баары ошо эмеден Орусиядан алса, буга чейин баягы санкциянын нугу деп токтотуп салышты да. Токтотуп салганда буларда газы дагы көбөйүп кетти, булардыкы коммуналдык төлөмдөр дагы көбөйүп кетти. Элдин нааразычылыктары көбөйө баштады. Ар бир өлкөдө
маселелерди көтөргөндөр көбөйө баштады. Эмнеге биз ошол эки Украин өлкөсү үчүн, Украин эли үчүн, Украинада болуп аткан согуш үчүн биз кыйналышыбыз керек деген улам сөздөр, айрым учурда митингдер, айрым учурда карама каршылыктар көтөрүлүп баштады. Ошондуктан Европа өлкөлөрү дагы кичине мындай эсине келе түштү. Себептен буга чейин акча берип келген да. Анан азыр болсо түшүнүктүү болуп калды. Европа баардык өлкөлөрү биригип берген акча, Украинага берген акча жана Американын берген акчасы бул 50-50 экен да, 50% экен. Анысы көрүнүп калды. Американын ичинде дагы каршылык чоңое баштады. Себептегенде баягы Американын эли дагы мындай түшүнүксүз көп айта баштады. Биз эмнеге урушуп атабыз? Эмнеге биз тетиги акчабыз тетиги жака кетип атат, тинтип атат, минтип атат деп ошол эки популизмдүү ойлор менен колдонуп, анан Трамп келгенде мен токтотом, бизге мындай согуштун кереги жок деп баштады. Себептен да Трамптын амбициясы бул жеңүүчү катары көрүндү да. Мынакей мен келдим, согушту токтоттум, мен келдим, бюджетти көбөйттүм, мен келдим, мен Американы кайра улуу кыла баштадым. Мына улуу болду деш үчүн бир чоң бир чечкиндүү кадамдарды кылыш керек эле. Анын бири Украин Орусия согушу эле. Ошондуктан булар баягы өзүнүн демократиялык имиджине түкүрүштү. Ага мындай крест койду. Дагы Украина эмне кылсаң ошо кыл, давай, же тынчтык келишимине бар, же болбосо мен сага акча бербейм деп баштады. Эми булар болсо өзгөчө Зеленский менен Трамптын айтышынан кийин бүгүнкү күндө түшүнүктүү болуп калды. Булар азыркы учурда акча беришпейт. Акчаны токтотуп коюшту. Андан тышкары Зеленский менен урушуп кеткенден кийин биз керек болсо куралдуу жардамды көрсөтпөйбүз дегенди жарыялашты. Ошол экени биз караштырабыз деп. Эми бардыгына эле түшүнүктүү болуп калды. Эгерде Америка ошол 50% каржысын бербей койсо, анда Украина бара утулуп баштайт. Дароо эле утулуп кетпейт. 5 күндө, 10 күндө, 1 айда утулуп кетпейт. Себептен да Европа өлкөлөрүнүн бардыгы колдойбуз деди. Бирок ошондо баары колдойбуз деп колдоп чыгышты. Азыр баардыгы конференция кылып, мынакей Британиянын премьер-министри колдоо кылам деди, король дагы колдоо кылабыз деди, башка премьер-министрлер, башка өлкөнүн чоңдору дагы ошентип чыкты. Польшанын премьер-министри ошентип чыкты, бирок ошентип кеткени менен баары алар деле түшүнүшөт. 50% жана Европанын акча каражаты менен Орусияны жеңүү мүмкүн эмес деген. Демек, анда сүйлөшүү жолуна баш керек, сүйлөшүш керек. Мындай ыкмада сүйлөшүүгө барганда эмне болот? Бул Орусиянын позициясы көбөйөт. Орусиянын элчиликтери, Орусиянын расмий адамдары ачыктан ачык эле биз жеңдик, жеңген өлкөбүз деп башташты. Бир гана нерсе, азыр кайсы чек-аралар кайсы жерден биздин жер орустардыкы болуп калат, жанагы НАТОга эч качан кирбейт, жана Евросоюзга кирбейт деген чоң шарттарды кое баштады. Андан башка дагы бийик шарттарды койсо керек. Зеленский болсо жанталашып колдоо издеп жүргөн учуру, жанагы Америка менен кайра келишимге келем деген учуру, бирок ал жагында дагы кайсы бир деңгээлде тупикке келди окшойт. Кайсы бир деңгээлде эми багы Трамптын аброю өзүн Америкада түшүп калды да. Себептегенде Америкада дагы буга чейин эми Конгресс дагы колдогон, америкалыкка дагы жалпы амалдуу каражаттарынан куюп келген, бул Орусия деген биздин душман, Украина биз үчүн урушуп атат деген майнда алып келген да. Ошентип келген эл, ал Американын дагы жалпы амалдуу каражаттарына сугарылып калган. Ошондуктан ал жерде басымдуу көпчүлүгү Украинаны колдойт, Орусияны душман катары көрөт да. Анан жанагындай болуп, ак үйдөн тиги Зеленский кууп чыкканда, ал жерде дагы Украинанын тарапташтары дагы азыр митингдерге чыгып, Трамптын аброю кыйла түшүп кетти да. Ошон үчүн Трампка азыр эмне керек? Трампка азыр Зеленскийден кечирим суроо керек. Зеленский болсо азыртадан эле айтып салды: мен кечирим сурабайм. Кыскасы, аяк түбү мындай нерсе көрүнүп калды. Европа жалгыз Украинаны биригип колдоп Орусияны жеңе алышпайт. Демек, алар дагы сүйлөшүүгө барышат.
Америка болсо эмне кылат? Америка таптакыр Украинаны Орусияга жедетип берип койбойт. Азыркы учурда Америка бир эле жолун издеп атат. Бул Трамптын ошереки аброюн сактап калуу. Ал үчүн Зеленский же кечирим сурады же дагы бир жолун таап баары бир келишимге келишет. Себеп дегенде Трамп жанагынтип мындай деп кереги жок согуш токтотуш керек, акчаны бербейм деген менен баары Украинаны булар беришпейт. Зеленскийдин абалы азыр кыйын, саясий абалы. Баары бир Америка менен жол табыш керек. Америка менен келишим түзүш керек. Трамп болсо мен Зеленский менен таптакыр келишимге барбайм деп жатат. Мунун себеби дагы өзүнүн жеке себеби бар экени көрүнүп калды. Себеп дегенде буга чейин Трамп Байденге каршы бир коррупциялык материалдарды издөө боюнча, Байдендин баласынын бизнеси боюнча, Украинадагы бир иштери боюнча ошолекке жардам бер дегенде жардам берген эмес экен, колдоо көрсөтпөгөн эмес экен. Бул үчүн дагы жеке Зеленскийге дагы өзүнүн каршылыгы бар. Керек болсо Трамптын тарапташтары дагы биз Украина элин колдойбуз, Украина өлкөсүн колдойбуз, келишимге барабыз, бирок Зеленский жок, барабыз, Зеленский кетиш керек деп калды да. Мен ойлойм, Зеленскийдин саясий абалы өтө эле оор. Чынында эле Зеленский кетүүгө мажбур болушу толук кандуу ыктымал жакын арада. Балким чынында эле Зеленский кетет. Себеп дегенде бизге баягы жалпы маалымат каражаттарына көп нерсени айткан менен булар болсо ошо эшик артында көп сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт да. Ошондуктан мисалы Зеленский ошого барышы ыктымал. Албетте Зеленскийдин рейтинги Трамп айткандай 4% эмес. Бул жерде эң запкы көргөн эле албетте Украина эли болду. Элине кыйын болду. Орусия албетте жеңүүчүмүн деп өзүнүн төшүн каклап жаткан учуру. Американын лидеринин же болбосо Американын деги эле жалпы бийлигинин позициясы көрсөткөнү бул деги эле дүйнөдө демократиянын аброюнун кескин түрдө солкулдаганы көрүнүп калды. Эми Трампты болсо алардын өлкөсү, алардын демократия системасы, алардын ичиндеги башкаруу системасы таптакыр башкача. Ошондуктан Трампты импичментке азыр эч ким чакыра албайт жана добушу дагы жетпейт. Демек Трамп дагы мөөнөтүнүн аягына чейин президент болот. Бул нукта кете турган болсо дагы көптөгөн кызыктарды көрсөк керек деп ойлойм. Мен айтканым боюнча эми анда Кыргызстанга бул кандай таасир этет? Dream Journey компаниясы жана мен сиздерге каражыгач эмерек салонун сунуштайбыз. Бул жергиликтүү өндүрүш, Бишкектин жанында чыгат. Бул демек эң арзан баалар. Бизде болгон материалдын баары бизден чыгат. Бир гана нерсе, бул боектордун баары Италиядан келет. Ал эми кездемелери эмеректин сыртында кездемелердин баардыгы булар Түркиядан келет. Калган баары Кыргызстандан чыгат. Демек мунун баасы дагы жакшы, ылайыктуу. Ошол эле учурда Карагач эмерек салонунда силерге ылайыктуу, индивидуалдуу, жеке адамдын көз карашына ылайыктуу же болбосо дизайнерлерди алып келип, кандай эмеректи чийип бер десеңиздер, булар чийип беришет. Андан тышкары Карагач эмерек салонунда туугандар 3 жылдык кепилдик бар. 3 жылдын ичинде эгерде эмерегиңиздер кичине бушап калса, же бир жери сынып кетсе, же дагы бирдеке кылган болсо, жасап беришет же толугу менен алмаштырып беришет. Андан тышкары өмүр бою ушул эмерек салону, Карагач салону, эгер ушул жерден алсаңыздар, бүт баарын техникалык кароодон өтүп турасыңар. Жасап берет, оңдоп берет, боеп беришет. Биздин өндүрүш булардын көп жылдык тарыхы бар. 12 жылдан ашык кыргыз балдары, кыргыз жигиттери ушул эмерек салонун кылып келе жатышат. Өзүбүздүн өндүрүшүнү колдойлук, ишенсеңиздер болот. Сапаты эң жогорку деңгээлде, ал эми дизайндары, материалдары бул заманбап эл аралык деңгээлде деп айта алабыз. Шилтемелер аркылуу келип караңыздар же болбосо салондогу дүкөндөргө кириңиздер. Бул учурда олку солку болуп, жанагы Украина менен Орусиянын мындай талаш тартышы болуп атканда, Орусиянын ичинде бүт саясий күчтөрдүн баардык Орусиянын карамагында болгон өлкөлөрдү бүт баарын чакырып чыгышкан. Бизди расмий түрдө колдогула, Украинага каршы чыккыла. Керек болсо ОДКБ дагы Украинага каршы чыксын дегенге чейин барышкан. Тегерек четтеги өлкөнүн баары кандай болуп кетет, эмне болуп кетет деп нейтралдуулукту сактаганга аракет кылышкан.
Ошонун арасында мисалы биздин тегерегибиздеги ошол эле Өзбекстан, Казакстандар болгон, Тажикстан, булар биз бардыгыбыз нейтралдуулукту сактаганга, биздин бийлик нейтралдуулукту сактаганга аракет кылган. Эң бирок мындай орчундуураак кыр көрсөткөн, керек болсо майданда казактын боз үйүн тигип палоолорду жасап берип, алардын казактардын бизнесмендери Украинага элине жардам берген учурлары көп болгон. Казактарга орустар тиш кайраган учурлар, казактардын эгемендүүлүгүнө доо кетирчү сөздөрдү айткан учурлар абдан көп болгон, дагы эле болуп келип атат. Буларга чынында эле кичине кыйыныраак болот. Кыргыздар биздин алыбыз кичине азыраак. Биздин бийлик албетте мындай олуттуу сүйлөй албайт, ошондуктан ага чейин барган жокпуз. Бизде эч ким андай чоң жардам, олуттуу жардамдарды көрсөткөн жок. Айрым адамдар баягы Украина тарапта согушкан эле болбосо, бирок жалпысынан биз мында Орусияга ыктап эле турдук да. Бирок кандай гана болбосун, мисалы ошол учурда баягы орустар үчүн мындай, орустар айтат, бул өлкөлөр болсо же силер мына давай ачыктан ачык өзүңөрдүн позицияларды билдиргиле деп келбедиби? Мисалы Кремль Путин минтип сүйлөбөгөнү менен ошол эки Путинге тарапташ болгон күчтөрдүн баары ошону сүйлөп атты да, демек Кремлдин сөзүн сүйлөп жатышты да. Бул эмнеге алып келет? Азыр эми Орусия жеңүүчү болуп, ушу кайсы бир азыр Америка менен тиги Украина менен бир келишимди түзүшөт. Келишимди түзгөндө албетте бул Россиянын пайдасына болот. Орусия күчтөнөт жана согушка кетип аткан бүт ресурстардын баары кайра топтолот. Күчтөлүп баштагандан кийин Орусия эмне болот? Орусия жанагы позициясын мындай ары эмес, бери эмес нерселерге, ошондой өлкөлөргө өзүнүн позициясын, таасирин күчөткөнгө аракет кылат. Бул биринчи кезекте Казакстанга, Кыргызстанга, Өзбекстанга, ушул өзүнүн позициясын так аныктаган өлкөлөргө өзүнүн таасирин дагы күчөтөт. Демек, эмне болот? Кыргызстанга дагы ошондой күчөтүүлөр болот. Орус тилдин макамынын күчөтүлүшүнө дагы ресурстар кетет. Жана мектептерде эртерээк салынганга дагы ресурстар кетет. Бул жердеги чоң саясий күчтөрдү дагы толук кандуу ошо эки Орусиянын карамагына тартканга дагы булар чоң таасир этет. Демек, бул жердеги орустардын тарапташтары көп болушуна мындай чоң аракеттер жүргүзүлөт. Жалпыга маалымдоо каражаттары көбүрөөк иштеп баштайт. Орусияга каршы болгон күчтөрдү жоготконго толук кандуу булар ФСБ аркылуу, эми ФСБ ансы деле бизде иштеп атат да, ал дагы күчөйт, ошого да каражаттар кетет. Деги эле Орусияга каршы, Кремльге каршы, Путинге каршы болгон кайсы бир кичинекей күчтөр болсо дагы ошонун баарын жоготконго, элдин баарын маанайын толук кандуу ошол эки Орусияга бөлдүргөнгө гана аракет кылат. Себеп дегенде Орусия үчүн, Кремль үчүн бул абдан ыңгайлуу шарт. Эмнеге ыңгайлуу шарт? Себеп дегенде биздин карапайым эл, алардын пропагандасына сугарылган эл азыр көрүп калды. Буга чейин баягы мындай кичинекей эле Украина буларды жеңгендей болуп атат, турушуп бергендей болуп атат дей турган болсо, анда биздин байкуш карапайым эл мындан ары дагы Путинди сүйүп калат. Мындан ары дагы Орусия эле, Орусия булар күчтүү деп калат. Биздин бийлик дагы мындай коркуп калат, мындан дагы коркуп калат. Кой, булардын укмуш экен, азыр күчүнүн баары кетти деп. Булар ошондуктан Казакстанга киришет ушундай эле ыкмалар менен, Өзбекстанга ушундай таасирин жүргүзгөнгө аракет кылат. Демек, азыр Кремлдин баягы убактысы дагы, ресурстары дагы бошойт. Ошондуктан таасири туугандар күч болот. Тилекке каршы. Бул тилекке каршы деп мен айтып жаткан себебим, биздин эгемендүүлүгүбүзгө дагы мындан дагы көбүрөөк доо кетет. Мындан дагы көбүрөөк биз Орусиянын таасиринин алдына киребиз. Тилекке каршы бизге таасир ушундай болот. Бизге мындай жакшы деле кыйрата турган нерсе болбойт. Андан тышкары дагы бир олуттуу нерсе, бул боюнча дагы менин катталуучуларым көп сурады. Трамптын жүргүзүп аткан иши, бул бирден бир USAID деген жанагы USAID программасы, бул ошол Америка эли башка элдерге ошо демократиялык нугунда, ошо демократиялык багытында чоң жардамдарды көрсөтүп келчү. Ошол эки ишин токтоткон өзүңүздөр билесиздер. Керек болсо булар ошо эки
мына адам укугу комитетинен, ООНдун адам укугу комитетинен дагы мүчөлүктөн чыгып атышат. Бул эмнени билдирет? Демек, аларга дагы ООНго дагы мүчөлүк акчаларды кыскартып, балким ООНдун да чыгып кетиши ыктымал. ООНдун чыгам деген башка өлкөлөр дагы чекесинен чыга баштады. Алар дагы биз чыгабыз, мындай ООНдун бизге кереги жок, Бириккен Улуттар уюму деп жатат. USAID өзүнүн ишин токтотту, мындан ары улантабы, улантпайбы белгисиз. Себеп дегенде Илон Маск азыр Трамптын эң жакын кишиси болуп атпайбы? Биздеги эки дос башкаруучубуздай эле ал жерде дагы эки дос Трамп менен Илон Маск көп олуттуу чечимдерди кылып атат да. Булар болсо миллиарддаган акча ошоки USAID аркылуу, миллиарддаган акча жанагы ООН аркылуу, миллиарддаган акча башка жардам аркылуу кетишкен деп ошонун баарын токтотуп, булар акчалардын өзүнүн баарын ресурстарын чогултуп атат да. Себеп дегенде мурда биздин таасирибизди дүйнө жүзүнө тартабыз деп ошоки таасир үчүн булар акча коротушса, ошол акчанын баарын булар чогултуп, ошол акчанын баарын топтоп, анан эми булар мындай кылып атышат. Биз ошонун баарын топтоп туруп, Американын өзүнүн өлкөсүн гана күчтөнтүүгө жумшайбыз деп турган себеби да. Демек, бул эмнени билдирет? Жанагы анча мынча бизде бейөкмөт уюмдар ошоки USAID аркылуу билим берүү, башка программалар болсо ошонун баары токтойт дегенди билдирет. Мынакей жанагы 12 жылдык программаны ошоки USAID аркылуу көп долбоорлор бар экен, анын баары токтоду. Демек, көп долбоорлор токтойт дегенди билдирет да. Ал токтосо, албетте бизге Американын таасири, ошол аркылуу келген таасирлери дагы токтоп калат. Кайра эле Орусиянын таасири күчөп баштайт мындан тышкары, мындан ары. Мен мындай деп айтып кетет элем, кайсы бир деңгээлде ушуреки окуялар Кыргызстанга аябай эле чоң таасир этет. Биздин жашообуз кайра кыйла өзгөрө баштайт. Биз кайра жанагы, эгерде биз 91-жылы эгемендүүлүктү алып, Орусиянын карамагынан, Орусиянын баягы темир мындай тырмоочторунан кичине алысыраак болуп баратсак, ошол жака кайра жакындап баратканыбызды билдирет тилекке каршы. Бул биздин эле өлкө эмес, коңшу өлкөлөргө дагы чоң таасирин тийгизет албетте. Армения билесиздер, кандай акыркы учурларда чоң позицияларын билдирип, Пашинян да катуу кетип, ОДКБдан чыкканга чейин, мүчөлүгүн токтотконго чейин барып атпады беле? Аларга дагы көргүлүктүү булар көрсөтүшөт. Айтор деги эле геополитика деген ушундай, достор. Мунун таасири кесепети чынында эле тиет. Кандай болгон учурда бул өзгөрүшү ыктымал? Эми Америкада 4 жыл бат эле өтүп кетет. 4 жылдан кийин башка президент келип, ошол демократ президент келип, анан кайра эле башка баардыгын жандантып келбесе эле, Трамп бар учурда биз тарапта таптакыр көңүл жок болгондуктан, биз тарапка ал тараптан мындай бир долбоорлор иштебегендиктен биз кыйла алыстай түшөбүз ал жактан. Европа өлкөлөрүндө дагы ичинде көп өзүнүн ызычуулары, өзүнүн маселелери болгондуктан, жана кыргызстандыктардын көзүндө да, карапайым элдин көзүндө дагы Европа дагы, Америка дагы өзүнүн аброюн жогото түштү да. Орусия кайра күчөй түштү, күчтүү боло түштү. Ошондуктан алардын дагы жардамдары солгундамак көрсө токтой түшөт. Ошондуктан биз баягы эле жалгыз байкуш Кыргызстан эки дөөнүн ортосунда калдык. Мурда бизге Кыргызстанга мындай гео кызыкчылыгы, Европанын, ошо батыштын, Американын гео кызыкчылыгы болуп, алар дагы бир келип өзүнүн бир саясатын олуттуу жүргүзгөнгө аракет кылып атса, алар азыр өзлөрүнүн маселелеринен бизге анча көп көңүл бурбайт. Ошондуктан азыр биз ошоки Орусия менен Кытайдын гана карамагында калып калабыз, эки чоң дөөнүн. Кытай болсо бизге өзүнүн экономикалык экспансиясын жасайт, ал эми Орусия болсо өзүнүн геосаясий экспансиясын мындан ары 2 эсе күчөтөт деп ойлойм. Ошондой жалпысынан айтып келе турган. Эми эмне болот дегенин, мисалы, ар кандай ар кимдер божомолдоп эле айтып атат. Мен айтарым, сөзсүз түрдө Кыргызстанга анча деле бул кыйраткан жакшы окуя эмес деп
айтып келем да. Мен буга чейин дайыма айтып келем, туугандар, достор, бизде мындай Кыргызстан, мен ойлойм, биз эң жакшы жашообузду жашап жатабыз. Кыргызстанда азыр эч ким ачка болуп калган жери жок. Кыргызстанда токчулук чынында эле, Кыргызстанда көп биздин табиятыбыз да жакшы, бирок Кыргызстанда көп ийгиликтер болуп атат. Бирок тилекке каршы мен айтып келем, бара мындан ары дүнүө жүзүндө жашаган эл, алар менен кошо биз эч качан жыргабайбыз. Бара биздин жашообуз терс жакка гана акырын ооп кете берет. Бул учурда кандай коргонуу болуш керек бизге, кандай кылганда биз ийгиликтүү болуп, биздин балдарыбыз, неберелерибиз, чөбүрөлөрүбүз ийгиликтүү болуп алат деген суроолорду көп бересиздер сөзсүз түрдө. Анда биз эмне кылабыз деп, бизди бир эле нерсе, биздин балдарыбызды, неберелерибизди, чөбүрөлөрүбүздү бир эле нерсе сактап кала алат, туугандар. Бул ар бирибиз билимдүү болгонго, балдарыбызды дагы билимдүү кылганга аракет кылсак, ошол билим менен курал кылып алып, булар Кыргызстанда болобу, Европада болобу, Америкада болобу, Кытайда болобу, Орусияда болобу, кайсы жерге барбасын, билимдүүлөр жакшы жашап, өзүнүн жашоосунда татыктуу бир жашоо таап кете алат. Билимдүү болбосоң, анда ушундай өзгөлөрдүн курмандыгы болуп, олку солку болуп, дайыма жокчулукта, дайыма тартышчылыкта жашап келе бересиң. Биздин балдарыбыз дагы ошондон дагы турбайт да. Ошондуктан мен айтып кетем, туугандар, өзүбүздү дагы билимдүү болгонго аракет кылалы, балдарыбызды дагы, неберелерибизди дагы билимдүү кылганга аракет кылалы. Ошондо биз көп нерсеге туруктуу болуп, туруштук бере алабыз. Антпесек биз маргиналдуу өлкөгө айланып, көпчүлүгүбүз билимсиз болуп, эртең Кыргызстандын ичинен эле Орусияга ыктаган топтор чыга калып эле, андай саясатчылар өзүңүздөр билесиздер, уламдан улам көбөйүп баратат, уламдан уламдар ошол жака ыкташат. Баары Орусияга, биздин бийлик Орусияга көз каранды экенин жакшы билишип эле, оппозициясы деле, бийлиги деле ошол жакты жалдырап карап турган учуру сиз көрүп атасыздар. Мына парламентке дагы көп орусчулдар келип жатат, жергиликтүү шайлоолордо дагы жергиликтүү депутаттар дагы орусчулдар көп болуп жатат. Ошондуктан бир күнү эгерде биз маргиналдуу өлкө болсок, өзүбүздүн арабыздан эле ошо орусчулдар чыга калып туруп эле, биз Орусияга кошулабыз деп, ДНР менен ЛНР сыяктуу референдум өткөрүп койбойт деген кепилдик жок, туугандар. Ага туруштук бере ала турган бир гана нерсе — өнүккөн коом, өнүккөн өлкө. Ошондуктан мен какшап келем да, биз туруктуу болушубуз керек. Биз тигил бийлик жаман, бул бийлик жаман дегенди унутуп, төңкөрүш дегенди унутуп, тынччылыкта, стабилдүүлүктө балдарыбызды билимдүү кылып, өзүбүз туруктуу жакшы экономика куруп алганга умтулуп, ошоге шашышыбыз керек да. Эгерде биз ушинтип эле ылжырап эле революция кылып эле, төңкөрүштөн төңкөрүш кылып эле, кичине башыбыз көтөрүп келатса, өзүбүздү өзүбүз бутка чаап эле кулата берсек, анда жакшылыкка алып келбейт. Сак саламатта болуңуздар, достор, көрүшкөнчө.